Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allahu Subhanahu ve Teala bugünkü sabahımızda inşallah paydalı kılgan bolsun. Barımızga oşol aytılgan nerselerden payda alıp iş yüzöge aşıruğa dağın inşallah Kuday Taalam omat bergen bolsun. Estetü iretinde temamız ata-enenin baldarının aldındağı bolgan emneler jönündө, mildеттер jönündө sabak ötüp жаткан болчук. Ошол милдеттерди birden esepledik. Ötkön cumada Talak sürösündögü ayattın negizinde atanın, ata-enenin, bala-çakasın, atanın özünün jakındарын үй бүлөсүн эмне кылыш керек? Тоз оотундан сакташ керек деп, ошонун bir түшүндүрмөсү иретинде эмне дедик? Сиздер менен ошол иман тарбиясы болуш керек дедик. Иман тарбиясы, амал тарбиясы деп ошондо сүйлөдүк. Себеп дегенде Абдулла ибн Аббастын bir сөзү бар. Эмне деп айтты ошол жерде? Тоз оотундан сактагыла дегендин мааниси эмне деп айтты? Эскертүү иретинде кайра эле баягы. Ошого байлайбыз да баары бир. Аддибухум ва аллимухум деди. Тарбиясын бергиле. Тарбияны биз экке бөлгөнбүз. Тарбияны иман тарбиясы дедик. Анан амал тарбиясы дедик. Ооба. Андан кийинки сөз эмне болду? Абдулла ибн Аббастын ва аллимухум деди дейт. Бул аяттын ва аллимухум. Аллимухум деген сөздүн мааниси эмне дегенде аларга илим берсин дейт. İlimli kılsın. Bugün sizler menен ilim jönündө söz kılabız. Bala-çakanın ilimi turalı bugün sizler menен emne kep kılabız inşallahurrahman. Bir baştalış iretinde Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dın hadisi bolup esepteledi. Karangsızlar emne dep atıdı. Bir günü Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Abu Rafi' degen sahaba kelip suraytken, ya Resulallah, Alil veledi aleyna hakkun ke hakkina aleyhim. Biz ata-ene katarı ballarımыздın bizdin aldığımızda kanday hukukları var. Bizdin aların aldığında özünün akıllarımız var. Oşunda ile baldarımız da var o deydi. Suraganda Peygamber aleyhissalatu vesselam aytdı, oba, senin kanday akın var bolsa, balağının da akısı var deydi. Hakkul veledi alel validi, ata-enenin aldığında balanın akısı en yuallimahu, atası ağa üretüsü zarıl. Karagla talim var, talim meselesi var. Üretöt degen söz. Emnen üretöt degende bir, el kitabete, жазууну үйрөтүш керек дейт. Эки, ve sibahata, suda süzүүнү үйрөтүш керек дейт. 3. Varramya, o atunu üretüş gerek deydi. Bu hadis. Andan keyin ağa жақшы tarbiya beriş gerek deydi. Bu hadis. Buga okşoğan dağı hadisler var. Bu жерге kirбеген var. Emne var? Bir hadiste aytat, ağa emneni üretüş gerek deydi. Күрөштү üretüş gerek deydi. Күрөшүүнү üretüş gerek deydi. Dağı bir hadislerde aytılat. Emne deydi? At minүүnü üretüş gerek deydi. Karagla. Demek emne var eken? Birincisi emne üretüş gerek eken? Atası balasına жазууну üretüş gerek eken. İkincisi süzүүnü üretüş gerek eken. Üçüncü oğatunu üretüş gerek eken. Andan keyin at minүүnü üretüş gerek eken. Andan keyin күрөштү üretüş gerek eken. Bul жалпысынан emne degen söz. Oşonu gana üretöbü? Жоқ. Бұл жерде маселе мындай.
Jeke nerселерди айтуу менен кошо жалпы маани маңыз максатты эмне кылуу түшүндүрүү болуп эсептелет. Азирети пайгамбар алейхиссалату вассалам эмне деп атат? Күрөштү үйрөт деген сөз менен кошо, үйрөт деген сөздү бир гана күрөш, калган үйрөтпө деген маанисинде эмес. Эмне деген сөз бул туугандар? Бул мындай деген сөз. Мен силерге азыр биздин өзүбүздүн тилибиз менен түшүндүрүп берейинчи. Атасы баласына милдеттүү болуп эсептелет. Милдеттүү бул. Үстүндө чоң бир милдет баланын акысы болот. Сен андай кылбай койгон болсоң, бир бул дүйнөдө күнөөкөр болосуң, эки акиретке барганда эсеп кысапта балаңа эмне кыласың? Бересиң. Берүүчү нерсени. Ооба. Себеби акысына кирген болуп атасың. Бул баягы акысына кирүү маселеси көбүрөөк түшүнбөйт экен. Эмеден да Инстаграмда сурашат, акыга кирүү көбүрөөк ушу сурады. Акысына кирүү деген эмне деген? Акысына кирүү деген сөз, мисалы бирөөнүн акысына кирүү деген сөз, анын алдында милдеттериңди аткарбоо деген сөз. Качан милдетиңди аткарбасаң, ошондо акысына кирген болосуң деген сөз. Түшүнүктүбү? Демек, маселе бул. Эмнени айтып атат? Ата баланын үстүндө милдеттүү түрдө биринчиси. Буну мурунку сабактарда айтканбыз. Иман тарбиясы дегенбиз, Демек, анын рухани болгон абалынан жоопту деген сөз. Атасы баласын рухани болгон абалынан жоопту деген сөз. Иманынан жоопту, дининен жоопту, амалдарынан жоопту, адеп акырагынан жоопту, түшүнүктүбү? Психологиялык абалынан жоопту. Өтө маанилүү булардын баары. Рухани жактан. Мен азыр моуну эсептей турган болсом, балким өзүмдүн сөзүм жетпейт, балким убакыт да жетпей калат. Түшүнүктүбү? Психологиялык жактан, рухани жактан. Бир. Буну өткөн жумаларда айтканбыз. Бияктан азыр түшө турган жазууну үйрөткүлө деген сөз, балаңды сабаттуу кыл деген сөз. Бир гана жазууну үйрөт болду маанисинде эмес. Баланы эмне кыл деген сөз? Сабаттуу кыл деген сөз. Анын ичинде бул жазууну үйрөтүү деген ичинде бир дини илимдер бар, бир кайсы илим деп айтабыз? Биз буну азыр светтик илим деп коебуз. Же позитивный илим деп коебуз. Түшүнүктүбү? Башкача айтканда мындай жалпак тил менен мектептин да сабактарын үйрөт деген сөз, дини талим тарбияны да бер деген сөз. Ооба. Туугандар, демек жазууну үйрөтүү деген сөздүн азыркы тил менен эгерде биз айта турган болсок, балаңдын интеллектуалдык деңгээлин өстүр деген сөз. Интеллектуалдык деңгээлин өстүр деген сөз. Жазууну үйрөтпө. Азирети Умар радиаллаху таала анхунун бир сөзү бар. Балаңды бүгүнкү күнгө карай тарбия эмес, эртеңки күнгө карай тарбиясын бер деп айткан сөзү бар. Азирети Умар радиаллаху таала анхунун таштаган бизге осуяты. Ооба. Азыр ошондой болуп калды, биз жаштардын тилин түшүнө албай калып атабыз. Алар сүйлөгөн тилин түшүнбөй калып атабыз. Алардын сүйлөгөн терминдерин түшүнбөй калып атабыз. Демек биз ошого жараша өзүбүз деңгээлинде өстүрөбүз, эртеңки күнгө жараша балдарыбызды эмне кылабыз, тарбиялайбыз деген сөз. Илимди ошого жараша беребиз. Азыр мана өнүгүп өсүп атат, биринчи деңгээлде технология өнүгүп өсүп атат. IT технология болсун, башка технологиялар болсун, булар. Демек балдарыбыз ошого да сабаттуу кылабыз деген сөз. Демек интеллектуалдык деңгээлин өстүрөсүң бул бир. Экинчи дагы бир маселе бул жерде. Демек биринчи руханийлик, экинчи интеллектуалдык деңгээлдик. Үчүнчү карагыла. Сүзүүнү үйрөтөсүң дейт. Ок атышты үйрөтөсүң, атка миништи үйрөтөсүң дейт. Туурабы? Булардын баары эмнени айтып атат? Бул физическая подготовка деген сөз. Сенин балаңдын ден соолугу чын болуш керек. Ата, сен балаңдын ден соолугунан жооптусуң. Ооба. Ден соолуктуу болуусу үчүн эмне зарыл болсо колдоносуң, үйрөтөсүң, алып барасың, акчасын төлөйсүң. Убактың бөлөсүң. Убактыңды бөлөсүң. Акчаңды бөлөсүң. Дагы экинчи бир маани бар. Балаңды
erkek kılıp tarbiyala деген söz. Маменькин сыночек емес. Уси-пуси, нюси жоқ. Балаңды еркек қылып тарбиялайсың. Түшінікті? Құдай сақтасын, ертең егерде мекенді қорғау үшін, әрбір мұсылмандың милдеті, мекенді қорғау үшін, егерде бір бұйрық чақырып келе тұрған болса, Россиядағылар орыстарға оқшап қашпа. Қачасың. Интервью көрдім өткенде, ошол Россияда сұрап атат. Блогер бі білем еші қылып. Қағаз көтеріп алып тұрып жанында тұрат айтат. Сен мекен үшін, мекенді жақшы көресің бі Россияны, матушка Россия. Жанымды беруге даярмын дейді. Жақшы, анда жақында мобилизация болса, сізді шақырабыз, атыңызды берсе қачат, шайтандан қачқандай. Шатасың ба? Анан оозундағы чыккан сөзү менен башкача айтканда эмне дал келген жок, өзүнүн накта натурасы, себеп дегенде ата энеси буну эркек кылып тарбиялаган жок. Түшүнүктүүбү? Эркектик сыпатты бул адам эркек деп эле эркек болбойт. Атасы кичине ал жактан дагы карап коюш керек деген сөз. Бул өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Сен, мен мекенді қорғауса, кім қорғайды мекенді? Қорқып қача тұрған болсақ, бүттерсін таштады, қаштық башқа жерге. Мына жүрішпеуі бияқта, мисалычы. Мен айтқан жерім жоқ, туғандар, тоқтот қыла. Бұл мәселендағы ошында мәселе бар. Маучот имам тияқтағын қолда отат, тиінті отат, минтат. Мәселе ал жөнді емес тақыр еле. Шариаттың өкімі ал бойынша башқа. Мен аз айтқаным башқа мәселе болып атат. Мен жөн елестерге болған факт айтып отам азыр. Түшінікті болған факт айтып отам. Орыстың мекені да қорғау ойсың, емне қачасың бияқа. Бияқа келдің. Бізді да кебір өліміне намыссыздар қыштың суығында көз жашқа қарабай үйден шығарып, бір арзы баған бір 5 копейка үшін намыс қана, ұлыт сүйісі қана, патриоттуулук қана, мекен сүйісі қана, қырғыздығын қана айтып атат. Негізі эле мұсылман болды, жетіштілі болуш керек та. Мен мұсылманмын. Мұсылман сөзінде тұрады. Мұсылман айтты, келишим болды, сөзін тұрады, бүтті. 6 ай келиштік пе болды, 6 ай мен шығар албайым сені 6 ай, кешіресің. 1 ай шығар албай. Мұсылманға жатпаған эле сыпаттар бұлардың бары. Қысқасы туғандар, өте маанилүү болгон бир нерсе, эмне кылабыз? Балдарыбызды эртеңки күнгө жараша тарбиялайбыз. Анан алымдардын жакшы бир сөзү бар. Өтө жакшы бир сөз. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الولي ينبغي له تأمل حال الصبي وما هو مستعد له. Ар bir ata balasının deyit, abalın жақшылап байқап тұрып, эмнеге шықты олған болса, ошоға жардам беріш керек дейт. Өте маанилүү. Bizde emne kılabыз? Özümüz bilgen bir ile tarmak var. Başka tarmaktı tanıbayız. Düşünüktü mü? Ayıldağı traktorist, balasın bir gana traktorist bolosун kalaydı. Azır tim böyle traktoristleri eme da, avtoritetli da. Turav ayıldarda. Bu başkasını görmeyin. Balası traktor oturuz gelmeyin. Bala gelecekte men Mercedes, Maybach miniyim gelet de otat. Жардам бер ошол Майбах менүүсүнө. Жардам бер. Эмнеге шыктı? Бай, мектептин программасы. Мен мисалы жеке өзүм мектептин программасына макул эмесмин. Бул биринчи. Керексиз болгон предметтер бар. Бул биринчи. Экинчи. Баланын ошол 12 жылы бар го, 12 жылы. Жашоого даярдык
даярдык болгон 12 жылын жөн эле бул байгы мектепке барыш керек үчүн эле балдарыбызды жиберебиз. Мектеп менен ишибиз жок. Мектепте мугалим болсо баага байлап койгон маселенин баарын баалоо системасы өзгөрүш керек. Бүттү бул 5, 2, 4, 3. Бул уже кечеки күн бүттү, бул жок болуш керек булар. Баалоо система өзгөрүш керек. 5 сага, 2 сага. Бала мүмкүн предметти жакшы билет, бирок мугалимдин алдына сүрдөп жооп бере албады, 2 койду, шыгын өлтүрдү баланы. Бала болсо эртең анан математикага жакын болгон мээ бар, математикага эмес, гуманитардык предметтерге жакын болгон мээ бар. Сен болсо балаңды математика алайсың. Жок математик болосуң. Бул зулум балага. Ата азыр дневникти текшерип туруп, баары 5 болуш керек. 5 пятерка баары, баштаягына чейин. 2 болсо баласын урушат. Акың жок. 2 болсо балаң айтасың, эмне үчүн 2? Түш, могу себептен. Кээ бир учурда 2ни көрбөй эле кой, эчтеке болбойт. Эмнеге шыктуу болсо ошого көбүрөөк маани бер. Тиги предметтерди эптепсиде өт, проблемасы жок. Бирок кайсы предмет жакшы, ошого көбүрөөк. Биологиябы? Көбүрөөк биологиялык теңсин. Дополнительный предметтерди, дополнительный китептерди алып бер. Ошо менен кетсин. Эртең чоң химик болот. Химик болгонсо фармацевт болот, кете берет бул нерсе. Ооба? Бул баалоо системасы өзгөрүш керек. Балабызды дагы, балам, маселенин бары дневниктеги 5тер, 4тер, 3тер, 2лер эмес. Балага илим эмне үчүн керек түшүндүрүш керек. Ошол математика эмне үчүн окуйт бала? Жашоосунда пайда алуусу үчүн. Ошол геометрияны эмне үчүн окуйт? Жашоосунда колдонуш. Кимибиз математиканы өмүрү боюнча колдонобуз биз? Колдонбойбуз. Стандарт, плюс, минус, умножить, разделить. Ошол эле. Башкада эмне колдонобуз? Геометрия да ошондой, башкасы да ошондой. Себеп дегенде биз баланын предметтерге болгон эмнесин, жек көрүүсүн жайгаштырып да ошол 2лер менен. Түшүнүктүүбү? Эртең болгондо бул бала мектеп каргасы да келбейт ал китептерди. Түшүнүктүүбү? Натыйжада эмне болду? Бул жөн эле убакыт өткөргөн болду. Бирок пайдаланыш керек. Илим өзү ömür boyu buğa payda alıp kelүү üçün бар. Ошондой тарбиялаш керек, тарбия бериш керек. Демек сүйдүрүү керек. Ошол эле математиканы сүйдүрүп өсөң, ошол эле географияны сүйдүрүп өсөң, башкасын сүйдүрүп өсөң, бала аны окубайт дагы, өздөштүрбөйт, жаттайт дагы, тапшырат, унутуп калат. Болду, ошол эле маселе. Эмне үчүн? Эмне себептен окуп атабыз? Ошондуктан ата балаңды кара. Мектептен эле билинет. Кайсы нерсеге шыктуу? Ошого жардам бер. Сенин милдетиң анын үстүндө бир буйрукчул иретте мен айтканды кыласың, мен кандай десем ошондой болосуң. Жок. Сен ата, сен багыт бересиң. Багыт. Моуну карап көрчү кандай болот. Моуну карап көрчү кандай болот. Биринчисине карайт, болбоду, анда сеники эмес экен. Моуга өтүп көр. Деп өзүнүкүнү тапканга чейин жардам бересиң. Тапкандан кийин старт кетет, ракета болот, көрөсүңөр. Анан өзүнүн ошол тапкан нерсе шыктуу болгон үчүн ийгиликтүү болот. А балаңдын ийгилиги сенин ийгилигиңде тууганым. Балгаң ийгиликтүү болсо сен да ийгиликтүүсүң деген сөз. Себеби ал баланы сен тарбиялап атасың. Бир нерсе айтайынбы, бул статистикада эмес, менин өзүм байкоомда. Мектептен кийинки жашоосунда ийгиликтүү болгондордун көбү эмне болгондор? Мектепте двоечниктер же троечниктер болгондор. Менин тааныган бир топ адамдар бар. Чөнтөктөрү толгон, бирок мектепте окуган эмес, коридордо бүтүргөн деп айтат. Эмнеге? Мектепте окубагандыгы үчүн эмес, бул маселе андай эмес. Себеби ата энеси ошол бул балдарды эмне кылган жок? Бир четтен мугалим, бир четтен атасы келип алып туруп давление кылып, психологический давление кылып, бала кыла албайт, мээси жетпейт. Ошону таштап койгон. Бул болсо шыгына жараша. Буга шыктуу болду. Кете бер деп атасы менен багыт берген. Баарын сүйлөшүп көрсөк, ата эненин ролу өтө чоң багыт берүүдө.
айтат, эгерде атам мага ошондо багыт бербесе, энем ошондо менин тандоомо макулдугун бербесе, мен балки мындай болбойтун деп айткан сөздөрү бар. Ооба. Жалпылап айтып атам, бирок нерсе өтө маанилүү болуп эсептелет. Андан дагы байкоо, менин байкоомдо ошондой болгон, бирок өткөндө парламентте баягы Медер Алиевдин бир сөзү бар, ошол мага аябай жакты. Бар арызын берип таштаганда бир сөз айтты. Өтө жаккан. Бул баягы эменин приоритеттерди койгондо коюунун эмесин көрсөттү. Мен дагы кошулам жеке өзүм да. Кээ бир бар батышчыл. Батышчыл только Европанын саясатын колдойт. Кээ бирөө бар орусчул. Только Россиянын саясатын колдойт дейт. Өзү ошондой болгондон кийин мен азыр бала чака тарбиясы жагынан тартып атам бул сөздү. Саясатка тарткан жерим жок, түшүнүктүүбү? Аны түшүнгүлө. Атасы үйдө батышчыл болгон, ата үйдө бир гана эмнени сүйлөйт? Батыштын идеологиясын үйдө тамак жегенде сүйлөйт. Баарыбыз ошондойбуз. Ооба? Баарыбыз ошондойбуз. Орус саясатын колдойт. Бала да ошондой тарбияланат дагы. Натыйжада бала өз мусулмандын идентификациясы болгон, кыргызчыл болгон идеологиядан алыстап кетет. Ошондой сени сырткы келбетиң сен кыргыз болосуң, бирок ичиң же орус болот, же европеец болосуң. Европадан жакшылык күтпөй эле койгула. Тарых боюнча жакшылык болгон жок булардан. Тарых боюнча Европа мусулмандарга жакшылык алып келген жок. Ооба. Африка өлкөлөрүнө карагыла. Колонизация, полная колонизация. Жер байлыктарын алат дагы, сен өзүңдү тияка, өзүнү алып барат, Африканы кылгандай эле. Өзүнү алып барат тияка, кул катары иштетет, өзүңө кайра эмне переработанын эмени сатат кайра. Биздин өзүбүздүн тарыхыбыз бар, туугандар. Өзүбүздүн улутубуз бар, тилибиз бар. Ошого басым жашашыбыз керек. Өзүбүздүн таптаза, нукура болгон динибиз бар. Тазалыгы кайсы жерден тартпа, тазалык динибиз. Материалдык тазалык, идеологиялык тазалык, физический тазалык. Бүт тазалыкты эмне үңдөп атат, караңыздар. Ошол баалуулукту эмне кылабыз? Жаябыз, өркүндөтөбүз. Ошол себептен эң чоң роль азыр жаш муунду тарбиялоодо. Азыркы жаш муун тилекке каршы үйдөгү кыргыз болгон, мусулман болгон ата энесинен эмес, сырткы үчүнчү ниети белгисиз болгон кайсы бир күчтөрдүн түзгөн программасы боюнча тарбияланып жатат. Эң чоң бул соцсети болуп эсептелет. Соц тармактар. Мен дайыма айтам, дагы эле кайталап жатам. Балдарыңардын соц тармактардагы болгон эмнелерин, колдонууларын эмне кылгыла, контролдогула, туугандар. Көз жумасың, ачасың, балаңды кыргыз эмес бир европеец көрүп каласың. Мен ачык эле айтпайын, бизге көп эмелерге СМСтер келип атат. Ата энелердин алгандары, ыйлагандары келип атат. Ооба? Кудай сактасын, туугандар. Ошон үчүн байлап коеюн бул хадиске. Азирети пайгамбар эмне деди? Баланын сенин алдыңдагы болгон акысы, сенин балага болгон милдети эмне кыласың? Бир, әл-китаба, жазууну үйрөтөсүң деген сөз, саватсыздыгын жоёсуң деген сөз. Кээ бирөө бар, баласын мектепке жибербейт. Туура эмес, бул баларын мектепке жиберүү зарыл. Сен балаңды мектепке жибербесең, баланын келечегине балта чапкан болуп эсептелесиң. Түшүнүктүүбү? Сөзсүз түрдө. Бирок мектепке жиберип, контрольсуз таштаба балаңды. Бул да өтө маанилүү. Анан физический жактан балаңды тарбиялайсың. Спорт өтө маанилүү.
Sport менен кошо интеллектуалдык деңгээлди өстүрөсүң. Эгерде спорт менен кошо интеллектуалдык деңгээлин өстүрбөсөң, акылдуу кылбасаң, эртең сенин балаң UFC, MMA-дын эмеси боеци болот. Харам болгон нерсеге кирип кетет. Түшүнүктүүбү? Көчөдө эле ошондой болот. Анан кээ бир өткөндө бири айткандай эле да, сен ошондой балаңды спортко берип, бирок акыл жагын өстүрбөсөң, үйдө байгы семирткен букадын айырмасы калбай калат. Стыпи сорвется, конец всем будет дегендей. Түшүнүктүүбү? Жаман болот. Себеби сила есть, ума не надо. Андай болбош керек. Физиология жагынан тарбиялап атасыңбы, ошо менен кошо деңгэл, интеллектуалдык деңгэл тигинен дагы өйдө да болуш керек. Бир тепкич өйдө да. Бир тепкич өйдө да. Ошондо башкаларга зыян алып келбейт, тескери. Улуттун, жердин, мекендин эмнеси болот? Эң чоң күзөтчүсү, кызматчысы, кыскачасы жанын, мал мүлкүн берүүгө даяр болгон бир инсан болбосо, андайды күтпөй эле кой ал баладан. Субхан раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин, алхамдулиллахи раббил аламин.